Тажикстандын Лакш районундагы Кошой айылында жашаган 7 кыргыз автокырсыкка кабылып каза болгону маалым болду. Бул тууралуу алардын Кыргызстандагы туугандары жана Тажикстандагы жердештери Азаттык радиосуна билдиришкен. Алар 30-сентябрь күнү картошка казып түн ичинде автоунаа менен үйүнө келе жатышкан. Бийик каядан өтүп жатканда айдоочу автоунааны башкара албай калып кулап түшкөн. Кырсыктын кесепетинен Темирбай Шарапов аттуу жаран жана анын 3 уулу, Насир Шарапов жана анын 1 уулу, мындан тышкары алардын туугандарынын 1 баласы каза тапкан. Мындан тышкары 5 адам жабыркап, экөөнүн абалы оор экени айтылууда. Авиатрафик компаниясы учак жетишпей жаткандыгына байланыштуу Ош-Москва багыттарындагы 2 каттамды токтотту. Бул тууралуу Ош аэропортунан билдиришти. Маалыматка ылайык 1-октябрда номер 741 жана 747 каттамдар учпай калып, жүргүнчүлөр кийинки каттамдарга которулган. Ал эми каттамдар токтотулары тургандыгы жөнүндө жүргүнчүлөргө алдын ала маалымат берилген эмес. Компаниянын жетекчиси Алик Аскаровдун айтымында каттам жадыбалы жарым жыл мурда түзүлгөндүктөн канча жүргүнчүгө билет сатылганы тууралуу маалымат белгисиз. Белгилей кетсек, 30-сентябрда да Ош аэропортунан Москвага уча турган авиатрафик компаниясына таандык учактын дөңгөлөгү жарылып, каттам кийинкиге жылдырылган. Илимий ачылыштар аз, бирок илимдин кандидаты менен илимдин докторлору көп. Кыргызстанда 4072 илимдин кандидаты болсо, ал эми 882 илимдин доктору жогорку окуу жайларда эмгектенишет. Мындан улам изилдөө иштери жүрүп, анда белгилүү саясатчылардын эмгектеринен дагы уурулук табылды. И не сошлюсь на него. А то, что мы с вами имеем, и без разницы, в какой из наших стран, в России, в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане, а всеми этими странами мы сейчас активно занимаемся, называется торговля. Имеет место производство фальшивых диссертаций. Не надо обманываться. Нельзя прийти в диссертационный совет с улицы с пачкой бумаги и сказать, что вот я это написал и хочу защитить. Нет, так не бывает. Эми анда изилчек этип көрөм дейт, өзүм да карап көрөм дейт да, балким китеп жазып алгам. 145 китеп бар. Эме кылайчы, эртең 2-ге концерт берет, мында бир айтып коеюн. Бирок айтсам комментарий берем деп коет. Башкы прокуратура тарабынан айтылган жанагы 30 илимий эмгектерди деп турат да. Андан кийин дагы 13 илимий эмгектер кошулуп калган деп ошолор боюнча. Булар боюнча негизинен жана антиплагиат системага киргизип, диссертацияга тийиштүү программа менен жасалган. Ошондуктан бул илимий эмгектер менен программага жасалган өзүнчө программа иштелип чыгып, андан кийин текшериш керек. Ошон үчүн бул деген бир аз туура келбей калат да бүгүнкү күндөгү эмеге. Ал боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Анан ошолордун жыйынтыгы чыккандан кийин гана ал жөнүндө айтса болот. Себеп дегенде бул жерде бири-биринен көчүрүп жазылган эмес, көбүнчө алар өздөрүнүн эмгектерине өздөрү кайрылганда бул самоцитирование болуп эсептелет. Жалал Абад облусундагы Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Тала Булак айылындагы 41 жаштагы тургуну Гүлбарчын Кыргызбаева балдары менен 2 жылдан бери эски ажатканада жашоого аргасыз болгон. Алар ажаткананын тешигин бүтөп, жууп тазалап, электр жарыгы жок жашашкан. Ал эми буга чейин 20 жылга жакын убакыт ижарага алган үйлөрдө, кароосуз калган тамдарда, ат сарайларда көчүп конуп жүргөнүн турмуш сайтынын аймактык кабарчысына айтып берген. Кызыл Туу айыл өкмөтү тарабынан аталган үй бүлөгө 6 чарчы метр жер тилкеси берилди. Айыл өкмөт тарабынан берилген жер тилкесине учурда Кайрымдуулук фонд 4 бөлмөлүү үй куруп берип жаткандыгы белгилүү болду. Ал эми жаңы турак үйдү кышка чейин куруп бүтүрүү аракеттери көрүлүүдө.
Бишкек шаарынын Абай көчөсүндөгү карыялар үйүндө бир канча карыя жашайт. Алар турмуштун ар кандай себептеринен улам бул жерге келүүгө мажбур болгон. Айрымдарынын неберелери, балдары, туугандары бар туруп дагы ушул жерде жашап жатышат. Канткенде дагы алар өз туугандарынын айыбын ачпоо максатында кээ бирлери эмне себептен келгенин жашырууда. Карылар бир жылда бир жолу жакшы сөзгө маарыган менен кыргыз коомунда карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамилеси уламдан улам күчөп баратканы байкалат. Сагындым кызым менен уулумду. Мен аларга азыр ата эмесмин. Тагдырым жазып койгон маңдайыма жазмышына мен ыраазы эмесмин. Бул карыя 2 жылдан бери Абай көчөсүндөгү карыялар үйүндө жашайт. Анын айтымында бул жерге өзү келген. Балдарым бияка келбейт, бирок мен өзүм барып турам. Неберелерим бар. Неберелерим дагы балдарым үчөө тең мисалы үчүн баары мага окшош. Анан неберелерим да окшош мага. Ошон үчүн өзүм барып турам. Кезинде бир канча жумуштарды аркалаган. 3 орто билимдин ээси учурда карыялар үйүндө жашап калды. 3 училищени окудум. Спуту, горпуту, селпуту. Ошолор боюнча айылда иштеп жүрдүм. Бүт баарын. Акырында мына кезим көрбөй калганда дыйкамасам да иштей бермекмин. Асаза деле Кудай буйрса жумуш иштеп атам, жумуш иштеп иштейин деп. Мындай көрүнүш бул жерде жашаган карыялардын ар биринде бар. Жакындарын уят кылуудан корунган карыялар балдарынын абийирин жаап жашырууга аракеттенишет. Жок, болбойт. Түкүрүп алат. Андан койду. Түкүрүп алат. Балдар туугандары жок эми иштемет. Алар эмет бирок алар айылда турушат. Мен мусу жака эме турабыз. Бир эле балам бар Россияда. Неберелериңиз барбы? Иә. Неберелериңиз барбы? Неберелерим Россияда болуп калды, алар жакта. Борыш болуп калды. Карыялар үйүнө ата энесин ачык берүүдөн баш тартып, жашыруун калтырып кеткендер да кездешет. Кээ бир учурда жөн эле машина менен алып келип, эшиктин алдына түшүрүп туруп, таштап кеткендер бар. Кийим таштаганын көрбөй да калабыз, кээде дарбазанын сыртына таштайбыз. Анан кийин аларды өзүбүз документин толуктап, баягы восстановление кылып, ошонтип аракет кылабыз. Албетте аны багып алабыз аларды. Кыргыз коомунда карысын жектеген адат күчөп баратат. Бул себептен улам айрым эл өкүлдөрү атайын чара көрүү максатында мыйзам сунуштаган. Бирок азырынча ал мыйзамдын ишке ашуусунан дайын жок. Закон ишке кирген жок. Ал закон талкууланып атат. Жанакы Тазабек Икрамов деген жогорку кеңештин депутаты ошо киши бул маселени козгоп чыгып, телевидениядан дагы массалык каражаттардан дагы талкуу болуп атат. Албетте, жанакы жакшынакай турмушта жашап, анан кийин кандайдыр мен аялы менен тил таппай койду, тиги менен тил таппай койду деп алып келип тапшыргандарга кандайдыр бир чара колдонуш керек. Мен ага макулмун. Бул жерде канчалык жакшы шарт түзүлүп, канчалык жакшы кам көрүлбөсүн, алар өздөрүнүн жакындарына, балдарына, небере жытына зар. Карыганда карыларыбызды жалгыз калтырбайлы. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жакыр жашагандарга көмөк көрсөтүшү керек эле. Бирок акыркы күндөрү бул министрлик коомдо терс пикирди жаратуу жагынан алдыда келе жатат. Кечээ эле чет өлкөлөргө көп чыгат деген министрликтин жетекчилеринин бири Лунара Мамытова бүгүн коомдо дагы бир кайчы пикир жаратты. Анын оюнча Кыргызстандын улгайган адамдары алган пенсиясы менен чет өлкөгө чыгып эс алып келсе болот. Мындай оюн Лунара Мамытова өзүнүн социалдык баракчасына жазган. Ооба, баягы кара күнгө деген. Андай болбосо кээ бир иштеп жаткан пенсионерлер пенсиясынан чогултушуп, топтоп туристтик компаниянын бирине барып, кыялыңдагы бир мамлекетке бар. Мен ошондой пенсионерлерди билем. Жыл сайын саякатташат. Жашоо маңызы, генетикалык кедейчиликтен арылуу. Эртеңки күн бүгүн башталат деп жазган Лунара Мамытова. Бирок Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги дээрлик кыргызстандыктар 10 000 сомго жетпеген эле пенсия алгандыгын билбейби?